Бирден стаканга егип чыгабыз дагы. Булар чоңойтуруп, алды гүлдөгөн убакта шаарга эккенге бере баштайбыз да балам. Бул гүлдүн аты сальвия деген гүл. Бул гүлдөр Чехиядан келген гүлдөрдүн уруктары. Гүлдөрдүн көчөттөрү. Декабрь, январь. Бул эми уругун сепкенден бери декабрда баштаганбыз уругун. Азыр мына январь болсо, мына 2 айдын февралда 2 айда ушунча чоңойду. Эми биринчи аба ырайына карап, эгер аба ырайы быйыл мына жаз эртеле ысып боло баштады, эми аба ырайы жылуу боло баштаса, бир 18-20 градустарга чыгып ысый баштаса, көчөгө алып чыгып эгишти башташат. Ага чейин бу жерде өзүбүз карап, мынантип бардыгын стакандарга эктирип, карап, сугарып, алдын астын гүлдөтүп, анан кийин көчөгө бере баштайбыз да. Биз эртең мененки 8-ден 5ке чейин иш. Эртең менен 8-де баштайбыз, 8-ден 5ке чейин иштейбиз. Ушу бул гүлдөн тышкары да башка гүлдөрүбүз, иштерибиз толуп тура. Ушу гүлдөрдү карайбыз, кайсынысына суу бериш керек, кайсысын сугарбаш керек. Буларды ham бир сыра баягындай текшерип, карап, анан суу бере турган жерлерине суу берип, суу бербей турган жерлеринен токтотуп турабыз, себеби чирип кетпесин деп. Бул гүлдөрдү өстүрүштү өзүңөр билесиңер, өтө назик нерсе. Убагында сугарыш керек. Эгер убагында сугара албай калсаң кургап калат. Эгер суусун көбүрөөк берип, ашыкча берип берсең чирип калат. Ошого байланыштуу гүлдөрүнө өтө этияттык менен неме кылыш керек да, эмне маани беребиз да. Өтө кылдаттык менен мамиле жасайбыз буларды дагы. Мен дайыма айтып келем, жаш баланы кандай өстүрсөң, буну дагы ошондой өстүрөсүң да, себеби уругунан баштап ушу даражага жеткизип, гүлдөткөнгө чейин буну биз ушу өтө мамиле неме жасайбыз. Сальвия мурда да эгилгенби же? Жок, бул сальвия деген гүл мурун эгилип келген. Себеби онда өзүбүздүн гүлдөр сальвиялар бийик болуп, 50-60 сантиметрге чейин бийик көтөрүлүп ачылчу гүлдөр бар да. Ол сальвияларыбыз бар. Бул ошол эле сальвиянын баягы карликовый сорту дейт. Бул Чехиядан келген, Швециядан келген, Чехиядан келген. Булардын бойлору өспөйт. Асты бир 20-30 немеге сантиметрге гана өсөт да.